Жақында ықтиярдуу журналисттердин медиа аттуу коомдук кеңеши түзүлгөн ноябрь айында Адилет министри менен катталган өттү. Биздин негизги максатыбыз дин менен журналистиканын карым-катышмашын жандандыруу деңгээлде дин маселеси аябай чакты мезгилде турат. Ал жөнүндө мен айтып отурбайм, менден жакшы билесиздер. Ошон үчүн Кыргызстанда абал кандай болот? Деги эле массалык маалымат каражаттары биз журналисттер коомчулукка туура маалымат берип жатабызбы? Анан кандай кемчиликтер бар? Ушул маселелердин тегерегинде журналисттердин жана учкан уясы болгон журналистика факультети республикада эмгек атындагы университеттин журналистика факультетинде журналисттер кандай тарбияланып атат? Дин боюнча деги эле сабактар өткөрүлөбү? Ошол маселелерди талкуулоо үчүн биз университет менен биргелешип бүгүнкү тегерек столду уюштуруп атабыз. Ошон үчүн мен кыскача азыркы диний кырдаал боюнча маалымат берейин. Кыргызстан жана ректорго көңүл бурсаңыздар болот. Анан бүгүнкү эстер Кыргызстанда сөз эркиндиги, дин эркиндиги бар, эркиндиктер камсыз кылынган. Бахаи жамаатында бир иуда жана бир буддистler бул дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын маалыматынан алынды. Кыргыз республикасында дин эркиндиги боюнча төмөндөгүдөй нормативдик базалар бар. Кыргыз республикасынын башкы мыйзамында Кыргыз республикасынын дин эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамы, Кыргыз республикасынын дин жаатындагы мамлекеттик саясатынын концепциясы, Кыргыз республикасынын экстремизмге каршы күрөшүү жөнүндө мыйзамы жана башка. Ал эми ушу республикабызда маалымат айдыңында бир топ телевидение, радио, сайттар жана башка маалымат каражаттары бар. Алардын ичинен жалпысынан 2000 маалымат каражаты болсо, алардын ичинен иштеп атканы бир 200га жакын экен. Басылмалар 159, телевидение 25, радио 26. Ал эми интернет агенттиктер так санын биле албадык. Бул Адилет министринин маалыматы боюнча. Ал эми окурмандар аудиториясынын 98,15% бул телевидение ээлейт, гезит журналдар 44%, радио 41%, интернет агенттиктер 28%дан жогору экен. Анан маалымат айдыңында диний журналистика шарттуу түрдө эки өз алдынча тармакка бөлүнөт. Конфессиялык жана светтик диний журналистика болуп. Светтик диний журналистика диний процессти чагылдыруу менен алектенет. Ал эми конфессиялык журналистика баарынан мурда үгүттөөгө, пропагандалоого басым жасайт. Бул светтик журналистиканын профессионалдык журналистикадан айырмаланып турган эң башкы жана принципиалдуу белгилери бар да. Ал эми чет элдик практикага кайрыла турган болсок, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө светтик маалымат каражаттарында дин темасында жазган журналисттердин башын бириктирген кесиптик медиа уюмдар бар. Мисалы, ошол эле Францияда мындай ассоциация 100 жылдан ашык убакыттан бери иш жүргүзүп келет. АКШда бар диний кабарчылар ассоциациясы деген түзүлүптүр. Ал өткөн кылымдын 40-жылдарынан бери иштеп келатат. Жыл сайын өзүнүн съездин өткөрүп конкурстарды уюштурат. Жылдын 10 мыкты публикациясын тандап жарыялайт жана башка. Ошол эле Европада советтик пресслерде диний темада жазган мыкты журналисттер үчүн атайын сыйлык бар. Бул сыйлык белгилүү Темиртон фонду тарабынан уюштурулган. Россияда диний журналистика гильдиясы 2000 жылдан бери иштеп келет. Башкача айтканда, дүйнөнүн журналистикада диний кабарчы деген адистиктер бар да. Анан өзүңүздөр байкап тургандай, менимче Кыргызстанда алы дын бул тармакта бузула элек. Бирок биздин
turmuş bugünkü real aval ошону талап кылып атат. Жогоруда айтылгандай Кыргызстанда конфессиялык журналистка кайсы бир диний уюмдун конфессиянын баалуулуктарын жайынтуучу корпоративдик журналистка болуп саналат. Ал эми светтик журналистканы өзүңүздөр билесиздер. Ал эми ушундай кырдаалда эмне кылуу керек деген суроо туулат да. Светтик журналисттердин дин таануу сабатын өстүрүү, радикалдык экстремисттик уюмдар алардын коркунучу жана айырмалуу жолдору тууралуу бараандуу жана негиздүү маалыматтарды берүү, саясатташып кеткендиги, атайлап кычык мамиле жасоо, душман издөө, динди дискредитациялоо, бир тараптуу чагылдыруу, шовинизм, диний ишмерлер үчүн өз позициясын билдирүү мүмкүнчүлүгүнүн аздыгы, Кыргызстанда диний журналистиканы өнүктүрүү бул багытта жогоруда айтылгандай Улук медиа диний журналистика борбору коомдук бирикмеси 2013-жылы уюшула баштаган, 2014-жылы октябрь айында гана жана айтылгандай Адилет министрлигинин токтоосунан өттү. Себеби токтоодон өткөрүш оңой эмес экен, бир топ оңдоо түзөтүү киргизип, бирок эгер биз менен иштешип ушундай салым кошом дегендер болсо, биздин уставда баардыгы жазылган, кеңири таанышсаңыздар болот да. Миссиясы кыргыз журналистикасында диний тармакты кесипкөй чагылган тармакты түзүү, өнүктүрүү, белгилүү бир стандарттардын түзүлүшүн шарттоо, эксперттик журналистиканын ченемдерин колдоо. Диний журналистика борборунун максаты Кыргызстандын светтик ММКларында диний маселелерди чагылдырган журналисттерди ар тараптуу колдоо, Кыргызстанда диний маданияттын өнүгүшүн шарттоо, жарандардын дин таануу потенциалын жана сабактуулугун жогорулатуу, ошондой эле конфессиялар аралык ынтымакты бекемдөөгө багытталган демилгелерди колдоо. Көңүл буруучу темалар мамлекет менен конфессиялар ортосундагы мамиле, абийир жана ишеним эркиндиги, этностор аралык чыр-чатактардагы диний фактор, диний ишмерлер менен структуралардын саясий процесске катышуу формалары, диний жамааттардын ички турмушунун көйгөйлөрү, конфессиялар аралык карама-каршылыктар жана аларды чечүү жолдору, диний уюмдардын экономикалык ишмердиктери, дин жана билим берүү, дин менен улуттук маданияттын өз ара карым-катышы, диний бирикмелердин социалдык иштерге катышуусу, диндин эл аралык мамилелердеги орду, Улук медианын функциялары дин таануу жаатындагы агартуучулук, диний экстремизм, радикализмдин алдын алуу, мамлекеттин диний коопсуздугуна салым кошуу. Ал эми алдыдагы пландар диний журналистика боюнча интернет сайт түзүү, эл аралык алмашуу программалары, билим берүү иш-чаралары, диний журналистика жаатында сыйынып уюштуруу, диний журналистика жаатында публикалар, илимий эмгектер жыйнактарын түзүп чыгаруу, иликтөөлөр жүргүзүү жана диний кырдаалда анализ жасоо. Кыскача ушундай. Анан мына алдыда сүйлөйсүздөр, ошондо кеңири өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди айтып кошосуздар деп ойлойм. Анда алгачкы сөз журналистика факультетинин деканы профессор Абдулан Дармамбекович Калиевда. Көйгөй эмнеде? Баарыңыздарды бүгүнкү кеңирек столго өзүңүздөрдүн убактыңыздарды бөлүп келип катышып отургандыгыңыздар үчүн баарыңыздарды биринчи четте кош келипсиздер деп айтмакмын. Бүгүн бул жерде өтө көйгөйлүү маселе күн тартибине коюлуп турат. Ошол көйгөйлүү маселени талкуулоо үчүн бүгүн практик журналисттер, коомдук уюмдун өкүлдөрү, коргоо уюмдарынын өкүлдөрү, коопсуздук комитеттин өкүлдөрү, атайын дин комиссиясынын өкүлдөрү, жогорку окуу жайларынын окумуштуулары келип отурат. Демек, бул өтө кызуулууну талап кылган маселе го деп ойлойм. Албетте, анын көйгөйлүү маселе экендигинде кеп жок. Кептин баары ошол нерсени кантип чечип, ошол багытта биз жалпы баарыбыз биримдикте кандай иш алып барууга тийишпиз. Мына ушул маселе бүгүнкү биздин тегерек столдун күн тартибиндеги негизги маселе болууга тийиш. Ошондуктан мен
Бұл тегерек үстелді uyuşturucuların атынан сіздерді сол жерде отырған адистер, жалпы журналистер, оқымыштылар бардығыңыздар ушул ишти биз мындан арыдағы кантип жандантып, кантип жакшыртабыз. Ошол маселе боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздарды, пикириңиздерди ортого саласыздар деген ойлонун. Ал эми дин таануу маселеси жалпы коомчулукка өтө көйгөйлүү маселе. Бул багытта кыска маалыматтар айтып коюу керек. Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларында кандай иштер жүргүзүлүп атат? Анын ичинде журналистика бөлүмдөрү факультеттеринде келген болсок, кийинки мезгилдерде жогорку окуу жайларында дин таануу деген атайын сабак киргизди. Бул сабак атайын биздин университеттерде ачылган дин таануу кафедрасы бар. Ошол жерде бардыгы ушул адистик боюнча сабак берген адистер жыйналган, ошондо ошол каралган жүргүзүлөт. Маселен, биздин университетте журналистика факультетинде дин таануу багытына предметине 32 саат бөлүнгөн. Бирок албетте 32 саатта эмне жалпы дүйнөлүк диндер, анын келип чыгышы, тарыхы гана окутулат. Ал эми бул көлөмдөгү саат сөзсүз түрдө эле бизди күткөн студент бул боюнча адис болуп чыгат дегенде алыспыз. Андан тышкары бизде ушул темада, ушул багытта атайын курстук иштер, дипломдук иштер сунушталат студенттерге. Бирок мен ойлойм, биз баарыбыз жалпы бул жерде отурган ушул темада кызыккан адамдар муну менен эле чектелбестен, мына бүгүнкү күндө улуттук медианын демилгеси менен уюштурулуп аткан иш-чараларды дагы да көбөйтүшүбүз керек. Бул багытта биздин журналисттер, ар бир эле журналист ушуга белсенип жазуудан мурда бул багытта менимче өзүнүн белгилүү деңгээлде билим болууга тийиш. Ошондо гана бул тема, мындайча айтканда, жалпы коомчулугубузга түз туура багытта жеткирилет деп. Ансыз бул маселени чагылдырууда, бул маселени коомчулукка алып чыгууда жалпы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү тарабынан, журналисттер тарабынан айрым бир калпсыздыктар кетип калат. Буга мына жакынкы эле Франциядагы болгон окуяны айтсак болот. Ал жалгыз эле Парижде эмес, бүгүнкү күндө эл аралык масштабта дагы өтө чоң бир эме жаратып, мындайча айтканда ар түрдүү пикирлерди жаратып, буга байланыштуу акциялар тартуу, митингдердин уюштурулуп атышы, демек бул маселеге өтө дыккат, этият мамиле керектигин көрсөтүп турат. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү тегерек үстөлдүн катышуучулары, адистер катары, мыкты ушул багытта иштеген адамдар катары, бул багытта мындай иш алып барган кызматкерлер катары сиздердин пикириңиздер эртеңки биз үчүн, болочок журналисттерди даярдай турган педагогдор үчүн, ошол болочок журналисттерди даярдап аткан жогорку окуу жайлары үчүн, анын ичинде журналисттерди даярдап аткан жогорку окуу жайлары үчүн сиздердин пикир, сиздердин сунуштар биз үчүн керек. Ошондуктан бүгүнкү болуп чогулушта өзүңүздөрдүн жакшынакай алгыстуу сунуштарыңыздарды, пикирлериңиздерди ачык айтып, алгылыктуу бир биздин келечекте Кыргызстанда ушул маселени чагылдырууда бир туура багытка өтө турган бир сунуштарды айтышыңыздарды мен күтөр элем. И ошону биз үлкен болгондой күтөбүз деп айтат элем. Дагы бир ирет сиздердин келип убактыңыздарды бөлүп катышууга, бүгүнкү катышып отурганыңыздарга ыраазычылык билдирүү менен сиздерди мындай айтуу керек болуп туруп,
ачык пикир алмашууга чакырат экен. Рахмат барыңызга. Су башкармалык начальниги Рафик Мамытаев өзү келип отурат. Бул киши кыскача маалымат бериши азыр. Бүгүнкү Рух медиа диний журналистика борборунун кызматкерлери жана Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университетинин журналистика факультетинин кызматкерлери. Биз абдан ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күнү ушундай биздин заманга жараша, бүгүнкү күнгө жараша бүгүнкү ушундай маселени алып чыгып массалык маалымат каражаттарынын ичинде диний маселеси боюнча мындай талкуулоо. Бир эле Европа мамлекетинде 22 миллион мусулман бар экен. Ал адамдардын, ал биздин мусулман жарандардын ар кимдин өзүнүн көз караштары бар. Ана ошондуктан биз Ички иштер министринин кызматкерлери катары бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарын ушундай чогултуп диний маселеси боюнча бул багыт боюнча кандай жумуштарды жүргүзүш керек, кандай окуяларды чагылдырыш керек. Анткени ар бир биз туура түшүнүп атабыз. Ар бир көйгөйлүү маселе ошону биздин жарандарга жеткизиш керек. Бирок ошол көйгөйлүү маселелерди кандай тартипте, кандай мазмунда жеткизиш керек. Анткени бул көйгөйлөрдүн артында дагы эң резонанс туудура турган дагы бир башка маселелер чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан сиздерден сураныч, ошол бүгүнкү күндө эң керектүү ушундай Рух медиа диний журналистика борборунун ачылышы менен сиздерди куттуктайм чын жүрөктөн. Биздин эшик дайым ачык. Анткени көп маселелер боюнча мыйзам чегинде биздин могу сиз жана чагылдырып кеттиңиз. Ар кайсы багытта мыйзамдар бар. Ошолор менен ошолорго жараша чогуу биргеликте биз эле эмес, диний муфтият менен мамлекеттик көзөмөлдөөчү органдар бар. Ошолор менен чогуу биргеликте ушул багытты алып чогуу иштерди жараталы. Ошол бүгүнкү күндө сиздерди ушул борбордун ачылышы менен биз дагы куттуктайбыз. Биз дагы чоң салым кошуп көмөк көрсөткөнгө даярбыз. Жана агай айтып кеткендей, ар бир журналистти дайындаш үчүн ошол биздин багыт боюнча биз атайын жооптуу кызматкерлер бар. 1-2 саат болсо дагы сабак өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мыйзам чегинде кандай иш аракеттер жасаганга биз дагы көмөк көрсөткөнгө даярбыз. Анан баардыгыбыз биргеликте мамлекеттин тынчтыгы үчүн, туруктуулугу үчүн, бейпилдиги үчүн баарыбыз чогуу салым кошуп иш жасаганга чоң ишеним бар. Чоң рахмат. Анан мыйзамдуулук боюнча биздин жооптуу кызматкер бар. Өзгөчө иштер боюнча, маанилүү иштер боюнча кызматкер милициянын полковниги Торузбек Туратбек кыскача маалымат берди. Рух медиа диний журналистика борборунун кызматкерлери жана ушул жердеги жалпы эле коноктор. Бул эң негизгиси биз тараптан бүт органдар тарабынан журналисттерге болгон дин боюнча даже семинар өткөзгөнбүз. Бирок ал аздык кылат деп ойлойм. Мындай жолугушууларды, талкууларды өзгөчө азыркы убакта тез отуруш керек. Анткени дин боюнча бир материалдарды чагылдырганда ошол журналисттин дин боюнча баягы өзүнүн сабаттуулугу жогору. Эми кыскача убактыбыздар көп бөлүнбөй айтып кетейин. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бар. Ал жөнүндө сиздер журналисттер жакшы билесиздер. Ал жерде бардыгы көрсөтүлгөн укуктары жана милдеттери эмгектесе жана кылмыш кодексинде да көрсөтүлгөн. Булар жөнүндө токтолуп отурбай эле коеюн. Кыргыз Республикасынын мыйзамы экстремизмге каршы жана терроризмге каршы мыйзамдарында дагы журналисттердин укуктары жана милдеттери жазылган. 12-беренеде бул массалык маалымат кызматкерлери биз менен күч органдары менен дайыма тыгыз байланышта иштеш керек. Если кандайдыр бир кызматкерге бир маалымат алынса, ал тиешелүү органдарга өз убагында кабар бериш керек. Жана ошол материалдарды ар кандай публикациялар даярдаганда дагы
аларды терең изилдеп тактап, эгер да керек болсо эксперттер менен да кеңешип туруп, анан кийин элдин арасында жайылса туура болот го дейм. Бул жерде бир кичинекей ошо 12-нчи беренеде, 13-чү беренеде терроризмге каршы 2-нчи пунктта жазылып турат: государственные органы местного самоуправления обязаны всемирно поощрять, стимулировать участие средств массовой информации в профилактике террористических проявлений, а также формирование антитеррористического сознания в обществе. Бул жерде мен өзүм окуп атып, иштетип атып, кошуп кетсем деп ойлодум. Биз бул жерге да сунуш киргизет элек. Необходимо еще предоставить безопасность и защиту журналистов. То есть ар кандай материалдар чагылганда дагы силердин дагы бар эмелер ушундай бир кооптуу Өздүк коопсуздукту сактоого биз мамлекет тарабынан дагы мыйзамга толуктоо беребиз. Эми бул жерде жанагы мыйзам, экстремизмге каршы мыйзамда дагы эле ушундай эле көрсөтүлгөн. Эми аларды бул жерде журналисттердин баардыгы билесиздер, бирок ошону менен бирге эле айтып кетейин. Эгер ар кандай бир ушундай мыйзам бузуулар болсо, ошол массалык маалымат каражатын жумушу сот аркылуу тарабынан токтотулат жана материалдары тартып алынат. Дагы бир жерде могу терроризмге каршы бир кичинекей бир абзац окуп кетейин. Согласно закону Кыргызской Республики 178 о противодействии терроризму, пропаганда, идеология терроризма, распространение материалов или информации, призывающих осуществление террористической деятельности, либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности, или подстрекательство к проведению террористических актов, призыв к насилию над физическими лицами и организациями, уничтожению материальных объектов террористов рассматривается как поддержка или иное содействие терроризму. То есть журналист өзү бир материалды чагылдырып атып билбестен багы резонанс жарыялатам деп туруп бир материалды публикация кылып атып, ал ошол эле террористический организацияларга жардам берип атканын байкап алат да. Бул жерде кылмыш кодексине жана ушу закондордун негизинде көп беренелер каралган. Бул боюнча көп токтолбой эле коеюн. Эң негизгиси ушул жаңы ачылган Рух медиа журналистика борбору эң өз убагында ачылып атат деп ойлойбуз. Анткени 2015-жыл диний кырдаал Кыргызстанда бардык коомдук жарандар, күч органдары болобу, башка бүт баарыбыз биригип туруп бир иштесек, биздин диний кырдаал эң бир олку солку болуп турган азмалда и бул жерде журналисттердин дагы ролдору эң чоң деп ойлойбуз. Рахмат. Улуттук коопсуздукты камсыздоодо ана коомдук коопсуздукты камсыздоодо эки маселе бар. Ошол маселелер боюнча чечим кабыл алууда, анан ар бир аракет жасоодо, даже ар бир сөздү айтууда бир ойлонуп жасоо керек. Болбосо ошол ар бир айтылган сөз же болбосо бир кичинекей жазылган бир статья, бир макала менен биздеги бир оперативдүү кыймылга терс таасир берип коюшу мүмкүн. Бул биринчи маселе улуттар мамилелер боюнча ар бир статьяны, ар бир сөздү ойлоп жазыш керек болсо, экинчиси диний кырдаал боюнча, диндер боюнча жазылдырган ар бир статья, ар бир сөз коомчулукка же жакшы же терс өз таасирин берип коюшу мүмкүн. Масалын карчаттардагы статьяларды окуп туруп, анан телевизордогу айрым передачаларды көргөн мезгилде мен ойлонуп калам да, бизде бир крайносттон экинчи крайностьке кетип калабыз да. Анан дин менен байланыштуу диний агымдар боюнча, анан бул диний кырдаал боюнча илимпоздор, эксперттер, анан диний агымдар
ошол маселени чукур билген, ошону жакшы окуган, ошону билген адамдар сүйлөш керек. Бизде кандай болот? Ошол маселелерди билип билбей эле 2-3 бир ошону окуган болуп, анан бир өзгө бир имидж алам деп туруп эле ар бир көпчүлүк немелер жаштар арасында ушундай болот да, өзүнүн немесин, оюн КВМ аркылуу ошону тартып атат. Анан экинчиси, мен айтайын дегеним, бир крайностьта экинчи крайностьта деп айттым азыр. Мисалы, бир күнү менде көрүп калдым, телевизордо бир белгилүү журналист интервью берип атат да, анан кийин алкыштап атат. Эмне үчүн дейт, биздин Кыргызстанда демократик мамлекетте, сөз эркиндиги бар мамлекетте хизбут тахрирлерге дейт басып болот дейт. Эмне үчүн маселен дейт, коммунистик партияга дейт, атеисттерге, Кудай жок дегендерге дейт, аларга эч кандай неме жок дейт. Мен ушундай айттым да, бул демек ал киши өзүнчө бир диний эркиндикти бир коргом деп туруп, ал киши өзү билип билбеген негизде мамлекет тарапынан, жогорку сот тарабынан 2003 жыл 20 октябрдеги жогорку соттун чечими менен Кыргызстанда экстремисттик деп таналынган, анан кийин аны тыюу салынган экстремисттик уюмду бул жөн эле мусулмандар деп сүйлөп атат. Бул аябай туура эмес. Ошол менен ошол адам ошол экстремистке неме берип атат? Какой-то бир аларга импульс берип атат. Ана эртеси мен ойлойм, алар чыкса керек депчи. Мына ал киши туура айтат деп туруп, ушундай нерселер болуш керек эмес. Экинчиси, бул маселеде немеде дагы бир неме бар, тоңгоюктук бар. Бул ислам дининде Расулаллах алейхи ва саллям ал киши бул дүнүйдөн көз жумуштан алдын айткан экен да. Муса алейхиссаламдын коому ал кишиден кийин 71 немелерге, кыймылдарга, агымдарга бөлүнүп кетти. Иса алейхиссаламдын умматы 72ге бөлүнүп кетти. Менин умматым 73ке бөлүнүп кетти деген. Ошол эмне болду да, анан кийин бул азыркы эксперттердин эмеси боюнча 73 неме бар. Нормальный уюмдар бар да. Аны билген адамдар ушул нормальный уюмда жүргөндөрдү кат алып эле, алар мисалы алар кичине фанатик болуп калган болсо, лекин адам жүргөн немеси мазхабы экстремисттик эмес. Ошону жазып турган мезгилде аны террорист деп жазат. Ал деле туура эмес, ал деле мусулмандардын ичинде неме протест неме чыгарат. Ал кийин биздин кыймылда немени кетирип чыгарат. Конфессиянын арасында, анан конфессиялардын арасында. Анан мен акыры айтайын деген сөзүм, мына Францияда болгон окуялар, бул аябай татаал, бүтүн дүйнөдө азыр баардыгыбыздын жүрөгүмүздү сип тарткан бир проблема, татаал маселе болуп атат. Мен ойлойм, ошол албетте туура эмес. Пайгамбардын сөзүн чизиш, Мухаммед пайгамбар болгон саллаллаху алейхи вассалам жеке Иса алейхи вассалам боюнча башка болобу? Эч кандай пайгамбардын сөзүн немелерди чизиш мүмкүн эмес. Бул бир. Анан бул пайгамбарлардын үстүнөн, диндердин үстүнөн күлүш, алар маскара кылыш, ошол дүйнөлүк закондорго, конституцияларга туура келбейт. Мен просто таң калам да, эмне үчүн Франциянын мисалы мамлекет башчылары, ошол укук коргоо органдары унчукпаган да. Ошол статьяга чыккан мезгилде мамлекет биринчи негизде ошолорго тиюу салыш керек эле. Ошол редакциянын башчысын чакырыш керек эле. Сен эмне атасың? Бул эртең эле бизде ушундай немелер келтирип чыгарат деп. Ошол үчүн мен айтам, ана биздин укук коргоо органдарыбыз, коопсуздук комитети, ана ички иштер башкармалыгы булар оператив иштеп жатат. Ошон үчүн ушундай бизде болгон болсо, ошолорго чечкиндүү, оперативдүү өз убактында ошолорго неме кылыш керек. Чара көрүш керек. Ушундай немелерден профилактика жолу менен алдын алышыбыз керек да. Урматтуу мырзалар, айна жана мырзалар, кечээсиздер менен неме кылып атам. Мен акыркы айтайын дегеним, бул Рух медиа диний журналистика борборунун негиздөөчүлөрүнө мен өзүмдүн ырашыгымды айтып кетем. Бул аябай керектүү, аябай биздин азыркы коомго бир керек болгон бир коом. Мен ойлойм, келечекте бул коом укук коргоо органдары, диний башкарма, анан журналисттер, анан даже ошол
ар түрдүү диний акындыкта жүргөндөрдүн арасында ушул 4 вектордон бетирген диалог аянтчасы болуп калат деген үмүт кылам. Силерге чоң ийгиликтер каалайм. Улуттук коопсуздук кызматынын расмий өкүлү Дафат Сулайманов отурат. Ушу акыркы кырдаал өзгөчө ол Сирияга кетип аткан жаштардын эмне үчүн аз болуп атат, негизги себеби эмне? Анан деги эле сенин көз карашыңда маалымат айдында кетип аткан маалыматтар туурабы, кандай? Эң башкысы бул маселе менен күрөшүүдө, бул маселени жолго салууда мамлекеттик саясат анан жалпы ушу коомдук саясат бириге баштагандыгы бул жакшы жашам болду десек болот. Муну өзүңүздөр билесиздер. Ошол диний коопсуздук боюнча Борбор кеңешинде сөз болуп, анан 1 жылдын ичинде атайын жумушчу топтор түзүлүп, диний концепция иштелип чыкты бүгүнкү күндө. Мына ушул диний концепциянын негизинде иштер башталганда бир топ иштерди алдыга жылдырабыз деген ойдобуз. Анткени бул өтө орчундуу маселе да бүгүнкү күндө. Анан ошол диний концепцияны да карап отура бербестен мына ушул Рух медиа сыяктуу журналистика жаатынан же болбосо башка жааттан демилгелер көтөрүлүп, ушундай демилгелүү топтор ишин баштай баштаганда бул демек жалгыз гана мамлекетке эмес, жалпы коомго керектүү маселе экени билинип турат да. Бүгүнкү күндө бул диний жагынан айта турган болсок, эң башкы маселе бул диний сабатсыздык болуп атат. Буну ачык эле айтышыбыз керек, жана моюнга алышыбыз керек. Анткени ошол диний кырдаалда туура маселелерди айтып, ошол биздин салттуу динибиз кандай болот мурунтан бери аныкталбагандыгы бул өтө чоң көйгөй жаратты. Экинчиден ошол биздин жаштардын арасындагы баягы туура динди тандай албагандык маселени жаратып атат да. Мына Сирия агымы башталгандан бери Кыргызстанда ушул көбү деле башында эч ким маани берген эмес. Ойлошкондо эми ал Сирияга ким жетмек эле деп. Жада калса мына 2-3 жыл мурун болгон окуя, биздин кызматкерлер Кызыл Кыяда 10 жаш жигит Сирияга кетип атканын аныктап, анан алдын алып калалы деп барып, бай кетпегиле силер, барбагыла. Ата-энелерине барып буларды учурбагыла Сирияга. Болбойт, кетирбегиле десе, ата-энелер кайра келип алып бизге каршы чыгып, бул акмактар, силер биздин балдар намаз окуп атса көрө албайсыңар деп ошол жерден аябай чоң талаш тартыш болгон. Болбой эле 5 баласы кетип калды, 2 баласы ошо баргандан кийин 1 айга жетпей кара кагаз келди, өлүп калды деп Сирияда. 3 ата-эне кайра келип алып бизге эле айтты да, балабызды алып келип бергиле депчи. Биз айтпадык белек силерге, айтпадык белек, балаңар өлүп калат, согушка барып деп айтсак, эмне болгону бар десе, биз билген жокпуз дейт да. Мына маселе ушул билбестикте болот да биринчиден. Бер жакта отуруп алып ошол нерсени биз чогуу түшүндүргөнүбүз маселе болуп атат да. Мына 2014-жылы ушул маселени өтө орчундуу экенин эске алуу менен жалпы коомчулук бирге бизге жардам бере баштады да. Мына буга чейин бул маселе Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук кызматынын гана маселеси, жарандык активисттер, Ички иштер министрлиги, участковыйлар, билим берүү министрлиги бардыгыбыз чогулуп алып былтыр 2014-жылдын ичинде 626 иш-чара өткөздүк, профилактикалык. Жалпы Кыргызстандын ичинде. Алдын алуу иштери да ошол жаштарга эмне кылдык? Көбүнчө мектептерде, жогорку окуу жайларда жаштардын арасында жүрдү. Анда биз ошол Сириядагы биринчи согуш эмнеден чыккан? Ал жакта эмне жихадпы же жихад эмеспи деген маселени талкуулап, аларга түшүндүрүп, чайнап берип атабыз да, мындайча айтканда. Силер аякка барып алып жихад кылып бешикке чыгабыз деп ойлобогула, ал жихад ал эмес деп. Анткени бул жерде ошол биздин диний аалымдардын, диний ишмерлердин кеңештери өтө зарыл болуп атат. Анан муфтият өтө чоң жардам берип атат да бул багыттачы. Мына ушул багытта иштерди дагы улантсак жакшы болот. Экинчиден журналисттердин чала сабаттыгы да. Моюнга алыш керек, журналисттер өзүбүздүн да кесиптештер ушул диний тармакта түшүнбөйт. Билип билбей кетирген күнөөмдү кечирип кой деп эле урдура беришет да. Кудай сактасын деп. Мындай өтө катуу болсо кечирип койдум, бирок мен деле журналистмин. Мен деле канча жыл жазып жүрдүм, бирок мен ушул диний темага баргандан коркчумун да, анткени өзүм билчү эмесмин да. Анан жазчу да эмесмин да, жазбай эле коеюнчу, билбейм депчи. Азыр эптеп жанагындай бир сенсация чыгарам деп ошону да көтөрүп чыгып жазып атышат да. Мына кече эле мисал катары айтсак, 2 күн мурун эле бир видео чыкты интернетте. Ар жакта Сирияда жүргөн жаш балдар Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан биз силерге барабыз, капырлар соебуз дегенди
бири печать этип тим эле укмуш бирдеме көрсөтүп атат да интернетке жайып. Анан кесиптештерден сурап атам, ай силер биринчи мындай ойлоп туруп чыгарып атасыңарбы муну же эмнеге чыгарып атасыңар? Максатыңар эмне десе, жөн эле чыгып калыптыр да берип коелучу дейт да. Бул маселе ал жөн эле бере турган маселе эмес да. Бул баланын оюнчугу эмес, же болбосо башка эмес деп айтса ошону кайра тетири кабыл алып, силер биздин эркиндигибизди бузбагыла дейт да. Бул эркиндик деген ал биринчи кезекте жоопкерчиликтен турат да. Ошону журналисттер түшүндүрүш керек да, түшүнүш керек. Анан ушул Рух Медиа журналисттик борбору ошол багытта көбүрөөк басым койсо жакшы болот эле да. Анткени биринчи жоопкерчиликти алыш керек да ошол маалымат берип атканага. Эгер биз жоопкерчиликти албай берсек, анда биз эмне деген гана маалыматтарды берип салсак болот бүгүнкү күндө. Анда баарыбыз эле мындай эле үйдөн чыкпай отурушубуз керек болот да. Ошон үчүн журналисттердин арасында ушул диний сабаттуулук боюнча көбүрөөк сабак берсек жакшы болот да. Алар ошо түшүнбөй атышпайбы бул дин темасы кандай экендигинчи. Аны билбеген киши албетте сөзсүз түрдө жаңылат, жазат, туура эмес багыттарды айтат. Ошол болуп атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул тегерек стол дейсизби, ушундай иш-чараларды мындай көбүрөөк анан көбүнчө ушул журналисттер менен чогуу биргеликте өткөзүп турсак жакшы болот да. Анткени биз бири-бирибиз менен ансыз деле бул иш менен алектенип атабыз, бири-бирибиз менен ансыз деле карым-катнаштабыз, жолугушуп сүйлөшүп турабыз. Журналисттер болсо сырттан гана байкоо салып калып, анан ошол көп нерсени түшүнбөстөн эле же түшүнсө дагы билбей эле атайындылап эле кээ бирлер ушинтип жаза берет да. Ошол себептен журналисттерди да ушундай маңдайыбызга отургузуп алып келгиле чогуу сүйлөшөлү. Мындай кылалы, тигиндей кылалы десек, көп нерсени чечебиз го деген ойдобуз да. Анан силерге да ишиңерге ийгилик, рахмат көңүл бурганыңыздарга. Эми бул башталышы, мындан ары дагы жакшы иштерден дагы өткөзүп туралы. Силерге рахмат, ыраазычылык билдирем. Рахмат. Экөө мунун баягы пикирин көтөрүп жүрүшкөн да. Бул бүгүн ишке ашып атат. Эми бүгүн туулуп атат. Эми туулган эмес, турганда сүйлөбүз буюрса. Баятан бери күч органдары журналисттерден эмне каалагандыгы жөнүндө айтышты да. Менен кийин дагы журналисттер булардан эмне каалагандыгы жөнүндө айтат деген ойдомун. Отуруп пикир алышып беришмейинче бир маселе чечилбейт да. Бирок мен бул жерде бир өзүмдүн байкоомдун жыйынтыгы жөнүндө айтып кетейин. Азыр бизде медиа, то есть СМИ, массалык маалымат каражаттары батыштын эрежелерине, капиталисттик либералдык системанын эрежелерине ылайык иштеп атат. Сенсациянын, кандайдыр бир таң калыштыруу нерсени жазганга, элдин оозун ачырганга аракет кылышат да СМИ. Бирок ислам дүйнөсү менен батыш дүйнөсүнүн айырмачылыгы чоң экенин эч качан унутпашыбыз керек. Либералдык капиталисттик эрежелер ислам дүйнөсүндө кээде ишке ашууда кыйналып атат. Ошондуктан ислам дүйнөсүндө ошондой журналисттердин кылган иш аракеттерине эл мусулмандар аягына катуу тепки берип атат да, мындай катуу реакция берип атат. Ошондуктан журналисттер мусулман мамлекеттеринде капиталисттик эрежелер, либералдык эрежелер менен кантип иш алып барууну үйрөнүшүбүз керек. Же болбосо өзүбүздү ылайыкташтырышыбыз керек. Ислам динин таанып билип, мусулмандардын өзгөчөлүктөрүн, мусулман коомунун өзгөчөлүгүн таанып билишибиз керек да. Себеби бул жер Европа, Америка эмес. Бул жер Франция эмес да. Мусулман мамлекеттеринде байкасаңыздар менталитетибиз аябагында башкача. Ошондуктан массалык маалымат каражаттары өздөрүн адаптация кылыш керек да. Ислам дүйнөсүнө, мусулман коомчулугуна. Бул биринчиси. Экинчиси, буга чейин биздин көзөмөлдөө байкообуз боюнча күч органдары менен, же болбосо мамлекеттик органдар менен массалык маалымат каражаттарынын ортосунда кээ бир пикир келишпестиктер болду. Соттошууга чейин барып атат кээдечи. Бул белгилүү бир деңгээлде мындай взаимное недоверие дейт да, мындай ишенбөөчүлүк бар ортосундачы эки тараптын. Буну да жеңишибиз керек. Ишенич болуш керек. Журналисттер жалгыз эле таң калыштуу резонанс пайда кыла турган нерсени эмес, пайдалуу боло турган нерсени дагы жарыялаганды, чыгарганды үйрөнүшүбүз керек деген ойдомун. Мен өзүм да азыр мезгилде белгилүү өлчөмдө журналисттик жумуш кылып атам да. Буну сезип атам мен. Кыйынчылык кыйын нерсе. Акча табыш да керек. Туурабы? Өзүңүздүн неме организацияны таанытышыңыз керек. Өзүңүз канчалык жакшы, громкий бир нерсе айтсаңыз, ушунчалык эл сизди угат. Бирок ошондой мезгилде башка диний баалуулуктарды өзгөчө диний баалуулуктарды сыйлаганды
этият мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек. Бая дагы биз КТРда бир радиого катышып келдик, Эмил байке экөөбүз, агай үчөөбүз. Ошол жерде айттым да, бул жерде журналисттер азыркы акыркы мезгилде дин актуалдуу болуп кетип атат. Мен да жазайын, элден келдим бекенмин деп эле жазып атышат да. Колунан келсе да келбесе дагычы бир аз өзүңүздөрдү тарбиялаганга аракет кылыңыздар. Үйрөнүңүздөр көп нерсени. Курстар, семинарлар болот. Бирок сөзсүз түрдө фундаменталдуу билим болуш керек. Буну жогорку билим берүү мекемелери, университеттер, институттар үйрөтүш керек. Атайын диний журналисттерди тарбиялап чыгыш керек да. Кадимкидей универсалдуу журналист болбойт, чынын айткандачы. Универсалдуу журналист бул чала журналист. Специалист болот. Белгилүү бир тармактын специалистин адисин тарбиялап чыгыш керек деген ойдомун университеттер. Рахмат. Ийгилик каалайм сиздерге да. Сөз сизде. Биздин баардык жогорку окуу жайлардын ректорлору ушундай иштерди уюштурганга жок деген болуш керек. Себеби бул жерде абдан көп маселелер бар. Азыр абдан жакшы айтпады. Рахат. Журналисттердин сабатсыздыгы кайдан келип жатат деген маселе пайда болду да. Ошол журналисттердин сабатсыздыгы бизде жатат да. Ошол жогорку окуу жайларда, институттарда, мектептерде жатат. Анан бул жерде жалаң профессор агайлар да бар экен, журналисттер менен чогуу ол жерде мен кыйынмын деп төшүн аткан журналисттердин баары ошол профессор агайлардын лекцияларына катышып, экзамен зачет ала албай, жүгүрүп, диплом жаза албай, курсовой жаза албай жүргөн журналисттер да бар болуш керек. Балким баары 5 окугандыр. Азыр террористтик уюмдар, экстремисттик уюмдар, радикалдык уюмдар деп атпайбы. Ушулардын баарында чындыгында чоң мына бул жигит абдан жакшы айтты, илимий изилдөө борбордун директору бул жерде талыкпай илимий изилдөө өтө керек да. Мен билим берүү министрлигинде ушул маселени жакшы коюп, журналистика кафедраларынын башчыларына жаңыдан кадам таштап келаткан журналисттердин курстук иштерин, дипломдук иштерин мен 1-2-3 аспирантыма бердим эле, эмгиче чыгара албай келет. Себеби өтө татаал экен да. Жылыга мен ошо журналистика кафедрасында иштейм, Махмут Кашкаров. Жылыга берсем эле балдардын баары качат. Себеби адегенде кызык, азыр абдан туура айттым балам. Мындай каза келгенде өтө оор жана татаал экен да. Мисалы дин маселелери маалымат каражаттарында чагылдырууда журналисттердин ролу. Бул жерде журналистикалык иликтөө жүргүзүп, журналисттерге анализ бериш керек. Советтик Кыргызстанда, же Кыргыз туусунда, же болбосо Эркин тоодо, же болбосо дагы бир газетада баландай деген журналист баландай теманы алып чыгып, момундай деген талдоо жүргүздү. Туурабы, туура эмеспи? Ушуга келгенде студенттер, бүтүрүүчүлөр абдан кыйналышат да. Себеби ушул боюнча адабияттар аз, ал үчүн адамдын өзүнүн деңгээли болуш керек. Андан ары жүрүш керек. Ал эми илимий изилдөө борборлорунда, мисалы академия наука айтсак дагы, ушул маселелерди илимий түрдө иликтеп, социологиялык иликтөө жүргүзүп, элдин, коомдун ой пикирин аныктап, бөлеки биздин күч структураларга биз жардам беришибиз керек. Бир жолу 9-отделдин балдары мени чакырып алышты. Мен анда ректор болуп иштеп жүргөм. Силердин университетте салафизм деген балакет пайда болду дейт. Бай салафизм деген эмне? Мен салафизм дегенин түшүнбөйт экем, мага түшүндүрчү дегенде. Алла деген момундай болот ага. Силердин университетте бар экен. Ай, жок. Биздин келген арабтардын баары тең атайын талдоодон жүрүп, тесттерден өтүп алып, только араб тилин жана адабиятын окуткан гана агайлар келет. Ал жанагынтип мындай бир диний багыттарга киргиле дегени жок. Бир жума өтпөй, бир ата-энеден арыз түшөт. Мага келди арыз. Менин кызым суббота воскресенье үйгө токтобойт, бул эмне да окутканы үйдө бизге баарыбызга тең тыюу сала баштады. Ал болбойт, бул болбойт, антпегиле, битпегиле, тигпегиле. Анан кыздын өзүн чакырдык. Анан жанагы менин бул бир жума мурун 9-отделде чыгыртылган абдан жакшы болуптур. Мен сабаттуу болбогом да бул асмасына боюнча. Анан так эле чыгып чыксак, эки кызды буреки
Учкулду Гөлжар микрорайонунда бир үй бар экен. Ошол жерге алып барып Световский кишини жаштарды берип айтып, ушундай окута турган жай бар экен. Анан ал кыз ыйлап айтып берди бар экен. Жок, бул университеттин бул жерде эч кандай тиешеси жок. Биз Световскийден ошол жака барганда ошол жерден бизди ушундай кылып окутат. Чындыгында эле салафизм, бахаизм, терроризм, экстремизм деген балекет издин баары ошол жактан окутат экен дагы. Тигилер мына абдан жакшы айтты жерде. Ислам динин түшүнбөй туруп, анан мен таксиге түшкөндө же болбосо мечиттерге барганда дайыма сурайм да. Ай, оорекиндей деген туура десем, агай, биз исламды түшүнбөйт окшойбуз дейт. Баары эле азыр мечитке барганда мода кылып алыштан биз деле мусулманбыз деп барып эле жыгыла беребиз дейт. Анан ал эмне экенин, анан жанагындай силер айтып аткан багыттардын баарын билбейбиз дейт. Ошон үчүн абдан туура Бауреки эки балага мен абдан ырашчылыгымды билгизем, убат менен эмилге. Рух медиа деп именно ушу журналистика диний багыт боюнча алып кетсе, анда чындап эле биздин окуп аткан журналисттерибиз да кызыгат. Мисалы журналистикада чындап эле жана диний деген атайын эме жок. Адистик жок. Бул маселени мындай кылып чечиш керек да, кафедрада атайын бир 4-5 тың баланы алып туруп, ошол боюнча 1-курстан 5-курска чейин багыт берсе, ал чындап эле даана жанагы биздин улуттук коопсуздук комитетке дагы, ички иштер министрлигине дагы, муфтиятка дагы, дин башкармачылыгына жардам бере турган маселе бар да. Бул бир. Экинчи, Франциядагы болуп жаткан маселени биздин коомчулукта, журналисттер дагы туура көз караш керек да. Бул жерде чоң диалог керек. Бул жерде биз бир жагын күнөөлөй албайбыз. Мисалы, Бауреки Франциядагы сөз эркиндиги менен ислам дининин экстремизмдин ортосундагы Кудайга жакпаган иштер жасалып жатса, биз кибисине кайрылабыз. Ошон үчүн эки жака тең диалог менен бул маселени чечүүгө чакырышыбыз керек да. Биз жагына дагы, тиягына да кетпешибиз керек. Мына Чеченияда эмне болуп атканын билип атасыңар. Европада эмне болуп атканын билип атасыңар. Анан кыргыздар ортодо туруп биз оорекиндей деп үн чыгарбай, дегенде биз өзүбүздүн ичибиздеги Сирияга кетип аткан жаштарыбыздын арасында жакшы түшүндүрүү иштерин жасаш керек экени бүгүн билинип калды. Ошон үчүн мен Кубат менен Эмилди дагы эмки айларда ушу биздин университетте дагы көп ушундай чогулуп алып туруп, муну традиция кылып ай сайын өткөрүп, анан Бауреки маалымат каражаттары менен бирдикте өткөрсөк, абдан жакшы болот. Мына бул жерде диалогто Бакыт экөөбүз ушул тегерек столдорду өткөрөбүз жума сайын. Биз дагы Диалог Евразия платформасында сиздерди өзүбүздүн офистерибиз бар, өтө турган жайлар бар, мүмкүнчүлүктөр бар. Ушулардын баарын толугу менен пайдаланып, Бауреки Рух медианын чыгарган үнүн колдоп, дайыма жардам берет деген ниетти билдиргим келет. Силерге чоң рахмат. Жолуңар ак болсун, ишибиз ийгиликтүү болуп, кыргыз жергебизде жаркыраган турмуш болсун. Бүгүн сиздерге кайрадан жаңыдан тааныштырайын. Мен муфтияттын баспасөз кызматынан кеттим. Азыр ушул ислам билим изилдөө институтуна кабчы директор болуп келдим. Кудай кааласа, бул жерде жаңыдан иш баштайбыз. Сиздер менен мен кызматтан кеттим себеби да ушул Франциядагы окуяларга байланыштуу болуп десек, жагымдуу болот. Мен азыркы бүгүнкү ушул Рух медианын диний журналистиканы, дин менен журналистиканын алакасы катарында жаңыдан уюшулган Кубан мырза, силерге рахмат, алла разы болсун. Ушул бүгүнкү Кыргызстандагы журналистиканын дин жаатында кандай бир деңгээлде элдерге жалпы коомубузга жардам берели деген тилекпен ачып отурасыздар. Биринчиден бүгүнкү күндө бизде актуалдуу маселелер аябай ушул диний көйгөй өтө чоң мааниге берилип жатат да. Бир эле ушул батыш медиасында болбосун, жалпы дүйнөлүк көз караштарда дин бүгүнкү эң орчундуу маселелердин бири болуп калды. Биз биринчи ошол орчундуу маселелерди караганда мамлекетибиздин тынчтыгы, анын стабилдүүлүгү, анын бүгүнкү күндөгү жаңы
өнүккөн боордогу глобалдуу учурдагы кыргыз мамлекетинин ушул көйгөйлөрдөн кандайдыр бир анын ордуктарына көтөрүп элибизди баягы бүгүнкү ушул экстремизмдин, терроризмдин коркунучтарынан алыс кылып алып чыгып кетүүнүн жолдорун издешибиз керек ушул мамлекеттик күч органдары менен биргеликте. Ал үчүн ошол бүгүнкү азыр КГБдан келген жигит Рахат Сулаймановдун айткан пикиринде Асан агайдын бул жердеги ислам илими изилдөөнүн директор болуп иштеп турган Мамед мырзаны агайларыбыздын айткан сөздөрү аябай жакшы болду. Себеби бүгүнкү күндө дин дегенибизде эле журналисттерибиз көп жаңылыштарга жол берүүдө да. Мен мунун агайлар айтып кеткендей эле бул диний сабатсыздыктын жоктугу, баардыгыбызда эле диний сабатсыздыктын жоктугу бул нерселерге чындыгында терс таасир тийгизип келет. Мен өзүм көп нерсени айткым келет, бирок азыркы ушул сиздердин көңүлүңүздөрдү көп эмеге бурбастан бул жакта биз мындай иштешсек болот деп ойлойм. Мен азбы көппү өзүм религия менен теология факультетин бүтүргөнмүн. Бүгүнкү күндө илим жактап, улантып ушул динди өзүмдү өркүндөткөнгө аракет кылып жүрөм. Биз журналисттер менен тренингтерди, атайын конференцияларды, ошол учурда окуу курстарын уюштуруп, журналисттердин диний билимин, ошо динибиз тууралуу, бардык диндер тууралуу толук маалыматты сиздерге берип, ушул алакада экстремизм, терроризм эмне экендигин терең түшүндүрүү иштерин тез арада жүргүзүп турушубуз керек деп ойлойм. Ошол эле учурда мамлекеттик күч органдары менен биргеликте муну уюштурсак, бул кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттин тынчтыгына, анын стабилдүүлүгүнө өтө чоң көмөк болот. Себеби кечээки ошол Франциядагы болгон окуялар, дүйнөдөгү болуп аткан ошол дин тармагында болуп аткан согуштардын баардыгына Мамет айтып кеткендей журналисттер ошол батыш медиасынын, батыштын көз карашы менен карап, баягы калпсыздыктар кетүүдө да. Ошондуктан журналисттер эгерде диний тармагынан динден терең өздөштүрүп түшүнүк ала алса, анда бул маселеге чектер коюлат. Ошол эле учурда күч органдарындагы кызматкерлердин диний билиминин дагы жогору болуусу талапка ылайыктуу деп ойлойм. Мен биринчиден Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинде, Бишкекте Арашан факультети, ошондой эле Манас университети, Арабаева университеттеринде, ошол эле учурда сиздердин университетте дин таануу факультеттерди ачылып бүгүнкү күндө иштеп турат. Ушул тармакты бүтүп аткан керектүү кызматкерлерди бүгүнкү күндө ошол биздин дипломдор, мамлекеттик деңгээлдеги дипломдор, дин таануучу деген ушул күч органдарына дагы ушул тармакта иштей биле турган адистерди өзүңүздөргө тартышыңыздар керек деп ойлойм. Себеби бул ошо динди туура билген, таанып билген адамдар мамлекеттик кызматтарда иштеген учурда алар коомдогу мусулман жамааты менен, эл менен жакындан иштешинин жолун алар дагы жардам берет деп ойлойм. Чындыгында бул тармакта биз балким сиздер менен биргеликте жалпы ошо Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлоп, алдыда журналисттер менен мисалы жакшы окууларды уюштурсак болот. Мисалы Мыктыбек Арсланбек деген байкебиз бар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бүгүнкү күндө ал кишини менен жеке мисал катары айтып кетейин. Ал кишинин баягы жеке өзүнүн аброюна эмес, мына коомубуздагы бир адамдын динден мындай кандайдыр деңгээлде билим алып, өзүн жетиштирип, бүгүнкү күндө Египетте окууда жүрөт. Бирок ал кишинин менин байкашымча Кыргызстандагы ар түрдүү жамааттарга баш багып көрдү да. Вахабилик тарамагына кирип көрдү, Хизбут Тахрир менен кызматташып көрдү. Ар түрдүү жамааттарды көрүп, бүгүн дагы деле ошол вахабилик көз караштагы агымдан сырткары кете алган жок. Ошол Египетте, Искандарияда вахабизмдин жайылып аткан тармагында окууга билим алганы кетти. Эми ал адамдар келсе, коомго кандай бир өзгөрүү алып келиши мүмкүн дегенде, мисалы өзүңүздөр алып барган программаларынан көрүп эле жүрдүңүздөр, ал жерде кандайдыр деңгээлде баягы бир аз ашынган исламдын көз караштарын сунуш кылып жүрөт да ал киши. Бирок бул нерсе толеранттуу болуш керек. Мисалы биздин Кыргызстан, Орто Азия элдери биз көбүрөөк Ханафи мазхабын тутунган. Түрк элдери жалпысынан Ханафи мазхабы бул биздин Орто Азияда бардык жамааттардын кызыкчылыктарын коргогон бир негизги агым болуп эсептелет. Исламдагы Ахли Сүннө вал жамаанын ичинде өтө терең түшүнүктү алган. Бардык Ханафи мазхабындагы агымдардын алдындагы агасы, аларга сабак берип, алардан үлгү алган Ханафи мазхабы бүткүндү бардык нерселерге, бардык диндерге өтө толеранттуу карайт.
Ошондуктан биз ушул журналисттерди жетиштирүүдө, айрыкча университеттер бүгүнкү күндө журналисттерди жетиштирүүдө сөзсүз диний сабактарды киргизүүнү жана ошол учургаларга билим бере турган адамдардын да динди терең түшүнгөн адистердин бар экендигин эске алып, бүгүнкү күндө биз колубуздан келген жардамыбызды аяшыбыз керек. Биздин максатыбыз мамлекеттин кызыкчылыгы, анын тынчтыгы жана анын жаштарыбызга туура өзүбүздүн ата салтыбыздан, бабаларыбыздан келаткан динибизди туура түшүндүрүп жеткирүү менен гана биз өзүбүздүн кыргыз элин Орто Азияда бир ар түрдүү кыйынчылыктардан, бүгүнкү күндөй коркунучтардан мындай таза алып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мисалы Кадыр Маликов деген эксперт жигитибиз бар. Кече көрдүңүздөр, ошол пайгамбарыбыздын эмесинин алдында бир Акипрестен жыйында ал сүйлөдү. Бүгүнкү күндө ошол ИГИЛ сыяктуу бүгүнкү чыгып аткан ошол уюмдардын 70 миллион доллар биздин Орто Азиянын тынчтыгын бузуу үчүн акча бөлүндү. Мисалы ал кайдан укту алындай жагырды? Мисалы муну күч органдары изилдеш керек да. Мисалы түздөн түз байланышы барбы анын? Мисалы мен эми жеке пикиримди айтып атам да. Антип ойлобойбуз, бирок бул алдын ала бизге Кыргызстанга не деп мусулмандар үчүн бир коркунучтуу кабарды кандай бир деңгээлде берип атат. Мындай нерселерден биз алыс болушубуз керек. Биз мамлекетибиздин тынчтыгын ойлогон болсок, анда күч органдары менен биргеликте бул иштердин баардыгын алдын алуунун жолдорун изилдешибиз. Журналисттер дагы бул тармакта өтө этият болуш керек. Муфтият менен ошол учурда дин журналистикасынан, динден кабары бар адамдар менен жакындан иштешүүнү журналисттер да үйрөнүш керек да. Биз аналитика берүүдө, анализ берүүдө жаңылышабыз өтө. Сөзсүз бул учурда муфтияттан ошол атайын фатва бөлүмү же болбосо кандайдыр бир динден жакшы билген адамдар, алымдар бар. Алар менен кеңешип, мен ушундай нерсе жазып атам. Канткенде менде бул жерден катачылык кетирген жокпу деп сурап коюу, бул сиздердин өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөгү бир фарзыңыздар болуш керек да. Буну биз мамлекетибиздин келечеги үчүн кандайдыр бир деңгээлде күрөшүшүбүз керек. Журналисттер бул коомдогу баягы үчүнчү күч деп белгиленип атпайбы? Ушуну биз 4-чү бийлик катары ошондо журналисттер өзүнүн ордун бүгүнкү коомдо жакшы табат деп ойлойм. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Эч кимге күтүлбөгөн жагдай болуп атат. Ошон үчүн жана мен аны эмнеге айтып атам? Агай Мамедбек болуп биринчи радиого чыкса, бир Айнура деген айым телефон чалып атпайбы? Сиздердин түз байланыш башталганына 5 мүнөт болбой эле бир эле сүйлөгөндө силердин диний деңгээлиңер канчалык деп мен айттым, биз экзамен тапшырыш үчүн келгенибиз жок, ушундай бир уюштуруу иштерин жүргүзүп коргоо органдары, журналисттер, эксперттер, мен ойлойм биз жакшы эле журналисттер маалымат алдык деп, анан бул боюнча андай түшүнүп, анан бул кимдир бирөөнүн саясий же экономикалык кызыкчылыгы жок да бул жерде. Мисалы ушул коомду түзөм деп тимеле башы менен сайын ушунчалык устактын ар бир жана депутаттар да коргойт го өзүнүн кызыкчылыгы бар мыйзамды. Анан кубат ар бир беренесин эмесин коргоп, Адилет министрлигинен ушунчалык кыйналып, биринчи, экинчи, үчүнчү окуудан өткөн. Ооба, аябай өзгөртүүлөр киргизип, анан ушул ишти жасап, анан мен жана шартка байланыштуу кээ бир шашылган адамдарга сөз берип калайын деп кыска сүйлөдүм. Анан урук медиа коомунун жанагы түйшүгүн тартып, анан негизги максаты тууралуу ушу Кубатбек Айбашев да кичине маалымат берип койсун сиздерге. Биринчи жолу 2012 жылы же 2013 жылдын башында бир дин темасына аналитикалык материал жазып койдум, 2-3 диний уюм жөнүндө. Ошондо эми кандайдыр бир фактыларды жаздым да. Аны эми терең айтып отурбайм. Фактыларды жаздым, ал фактыларды мен азыр деле айтпайм, бирок резонанс мойнума алам, резонанс болуп айрым коом айтып турган сөздөрдү айтып алганымды мойнума алам да. Ошонун айынан бир диний уюм менен соттошуп калдым. Анан көпкө соттоштук, мен анда Баткенде иштейт элем, анан Баткенден каттап көпкө соттоштук. Анан ошол мага аягында мен жеңип чыктым, бирок кандай болсо деле мага сабак болду. Анан аягында мен ойлодум да, ушул дин темасына кызыгып иликтей баштадым да, бизде дин ыкырдал кандай дегенге көңүл буруп. Анан дин комиссиясына барып, алардан маалымат алып жүрүп, анан дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда анан кийин пресс-секретарь болуп кирип калдым. Аерде дагы терең иликтеп жүрдүм. Анан ошондо байкадым да, бизде диний журналистика деген түшүнүк таптакыр эле
жок десек деле болот экен. Дин жөнүндө жазат экенбиз, анан бирок аябай поверхностно жазат экенбиз, же болбосо сабатсыз жазат экенбиз да, жалпы журналисттер. Анан диний журналистика дегенде бул негизинен биз условно экиге бөлүп атабыз да. Конфессиональный журналистика деп, анан светтик диний журналистика деп тур. Конфессионалдык журналистика эми бул баарыбыз эле билебиз, бул диний уюмдардын же болбосо кайсы конфессияга таандык маалымат каражаттары да, алар эми ошол конфессиянын баалуулуктарын жалпыга жарыялап үгүттөөчү маалымат каражаты да. Анан светтик көйгөйдүн баары светтик диний журналистикада жатканын байкадым да. Себеби светтик диний журналистика биз эми негизинен азыр заманга жараша универсалдуу болуп алдык да. Кайсы тема болбосун жаза беребиз. Анан бирок баардык тармак боюнча биздин сабатыбыз өтө төмөн да. Ошонун эле ичинде диний темада, дин маселесинде биздин светтик журналисттердин сабаты өтө төмөндүгүн байкадым да, ошо эмеде дин комиссиясында иштеп жүргөндө. Анан дин комиссиясына жетекчилигине сунуш тапкалдым. Сунуштасам анан ушул демилгени колдоп атышты башта. Мурунку жетекчиси колдоп атты. Ушул маселени көтөрүп чыгалы деп. Анан кийин мен жетекчи алмашканда мен да кеттим. Кетип кийин жаңы жетекчиге кайра сунуш тапкардым да. Ушул маселени, ушул аябай орчундуу курч маселе бизде диний кырдаал аябай терс өнүгүп барат. Ушул маселени көтөрүп чыкпайсыздар, ушул демилгени. Ушу диний журналистиканы сиз мамлекеттик уюм мекеме көтөрүп чыкса, биз журналисттер тегерегиздерге ушул демилгени тегерегинде биригет элек. Анан сиздер жеке демилгеге караганда мамлекеттик мекеме көтөрсө бир кандайдыр бир системный иштер жүрөт эле. Мамлекеттик комиссия, университеттер менен жалпы системный иштер болот эле десем, ал киши четке кагып койдук. Бизге андай журналистика деген таптакыр жок, журналистикада. Анан бизге андай кереги жок деген маселени айтты да. Анан айла жок, анан биз өзүбүз жеке демилге катары көтөрүп чыкканга мажбур болдук. Силер эми акча издеп келатасыңар деген эмеге алып келди да. Биз өзүбүз сайтыбыз бар, өзүбүз эле эмек болобуз, ишибизди өзүбүз жүргүзүп алабыз. Анан мажбур болдук да ушу жеке демилге катары. Эми бул демилге биз 2-3 кишинин демилгеси болгону менен, бирок да жалпы журналисттердин ушул маселени тегерегинде биригүүгө чакырат элем. Анан биз каттоодон өткөргөндө дагы аябай кыйынчылыктарга дуушар болдук. Биз уставды түзүп барып Минюстан жогорку кеңеште 2-3 окуу болсо, биз 5 окуудан өткөрдүк. Кайра өзгөртүп атып. Анан аягында биздин өзүбүздүн каалаган версия эмес, эми жалпы бир орток версияны иштеп чыгып, анан ошол уставды орток версияны кандай болсо дагы эми диний журналистикага жакыныраак бир эмени иштеп чыктык да. Негизги биз эми светтик журналистикада, диний журналистикада биз негизинен пропагандага басым жасабайбыз. Биз эч кандай бир конфессиянын пропагандалык уюму эмеспиз. Биз диний процесстерди чагылдырууга басым жасасак, ошону туура сабаттуу чагылдырууга басым жасасак дегенди көтөрүп чыктык да. Биден мынакей Абдыган ака отуруп атат. Кудай шур, булар кийинки учурларда көп ушундай талуу маселелерге багытталган ар кандай талаш тартыштарды, талкуулорду уюштуруп атат. Бүгүн абдан жакшы башталып атат. Кудай өрсө жакшы жыйынтыкка келебиз деп ойлоп атам. Анткени талаштар тартып жаралат деген түшүнүк бар эмесми? Бул жерде эки маселеге аябай катуу токтолуп кеттиңер. Бул жерде Рафик аябай жакшы айтты. Рахат жакшы айтты, Абдыган ака айтып кетти. Эң эле негизги кемчилиги биздин ушу басма сөз тарабында жалпышы керек. Ал кандай эме түптөлгөн, кандай төшөлгөн, анын дубалы кандай көтөрүлгөн, чатыры кандай жабылган деген ушул маселеде бизде жок. Сөзүн чын айтканда чыныгы кесипкөйлүк деңгээлде иштеп, ушунун баарын окурмандардын көзүн ача турган, угармандардын кулагына кум куя турган, көрөрмандардын көзүн ача турган такыр бирдей журналист жок. Эптеп уруп атышат. Анан бул жерде абдан туура айтылды, бул пикирден оюп берип качуу абдан кыйын. Жанагы чет өлкөлүк өзгөчө батыштын идеологиялык багыттарын колдой эле ошолорду ала коюп эле жүзүндө эле бизге байланыштырып туруп анан эптеп ургусу келет. Ал окурманды да канааттандырбайт, ошону жазган журналисттин өзүн да канааттандырбайт. Эптеп эле кутулдум деп кете берет.
Üçüncü mesele buga байланыштуу бул акыркы учурда өзүнчө эле модага айланып калды. Булар жазды жана эстраданын жылдыздарын жаздык эле. Базар мамилесин жаздык эле. Кино тартылып атат, ар бир жума сайын чапаланып бирден кино, баш аягы жок, бардыгы эле комедия дейт. Аны жаздык эле деп анан ойлонуп турам, мына диний маселе кыйын болуп атат. Өтө өзүнүн көңүлүн бөлө турган өзүнчө мындайча айтканда кубулуш көрүнүш болуп калды, окуя болуп калды. Анын үстүнө биздин урматтуу мамлекет башчыбыз да катуу сүйлөп койду, көчөгө дамбалчандар менен сакалчандар жыйналып кетти, толуп кетти, колдору теспи карым эле зукулдаган эмелер, хиджаб кийген кыздар бизде эч кандай мындай болгон эмес деген анан ойлонуп ушуга көңүл бөлүп эле биздин президенттин айткан ой пикирлеринин тегерегинде булар чоң музыканы өзүнчө эле дискотека уюштуруп атышат. Бирок ачып жаза алышпайт. Мындай да, эгерде сөздүн чынына келип айта турган болсок, азыркы учурда биздин Кыргыз Республикасында жашап жаткан 50 жашка чейинки адамдар таптакыр динге ишенбейт. Анткени мунун бардыгы Совет мамлекетинен бери келаткан көрүнүш. Ошол учурда биз партиялык тияпка иштеп жүрдүк, эки гана түшүнүк бар болчу. Дин бул адам эл үчүн атыйм. Экинчи биз Кудайга ишенбейбиз, Кудай жок. Үчүнчүсү биз жалгыз гана социалисттик, коммунисттик идеологияга ишенебиз деп ошого баш байлап кушалып турганбыз. Эми азыр мынакей эркинчилик заманда эгемендүүлүк дал болгону 25 жыл болду. Биздин жок эле дегенде экинчи муундагы адамдарыбыз мынакей анча мынча диний маселелерге берилип, абдан туура айтат. Эптеп эле барып мода болуп кетти, барып эле тиги намазга жыгылып, барып эле басып келсе, анан курман айтта, анан тиги ороз айтта тигиндей эмне болгондо тияка келсе чогулуп алып жай намазын алып. Ушулардын баарын эле мынакей мен динди түшүндүм, ошонун чордоруна жеттим деп ойлоп атат да. Бул өтө кыска, примитивный мындайча айтканда көз караш болуп эсептелет. Ошондуктан абдан туура мына биздин тиги Эмилбек туура айтты бүгүн. Жана чыгып сүйлөгөн жолдоштордун баары колдоду, мен да муну толук түрдө колдоп кетишим керек. Диний тарбия бербесек, диний билим жуурат бербесек, диний түшүнүктөрдү бербесек, кыйкырып эле тигиндей мындай деп эле экстремизм, фанатизм анан мына дей бергенде эле такыр болбойт. Бул дин деген сөз бул жерде мындай болуп атпайбы? Биз анча мынча практика жагында карап атабыз, усулдук жагында карап атабыз, ошондой эле теориялык жагында. Бул латин тилинен алынган религио деген сөз экен. Динчилдик, такыбалык, кудайчылык, касиеттүүлүк, ыйык нерсе, сыйынуунун буюм заты, көз караш, дүйнөнү сезүү, ошондой эле ылайык өлүшү, жүрүш турушту жана мүнөздүү аракеттерди колдонуу. Башкача айтканда, Кудайдын же кудайлардын табияттан тышкары турган кубулуштардын бар экендигине өзүн өзү ишендирүү негизделген сыйынуу деген түшүнүк дейт. Диндин тарыхы жактан алып карай турган болсок, болгон үч эле түрү бар экен. Уруучулук дин, улуттук мамлекеттик этникалык дин, дүйнөлүк дин. Буддизм, христианчылдык жана биздин ислам. Буддизм биздин эрага чейинки биринчи миңжылдыктын ортосунда Индияда пайда болгон. Анын негиздөөчү Сиддхартха, ал кийин Будда деген атка конгон. Кабак ачык, жүзү жарык, кубанычтуу дегенди билдирет экен. Ал эми христиандар болсо, христианчылык биринчи кылымдын ортосунда Рим империясынын кулдары менен кембагал адамдарынын бийликке каршылык көрсөтүүсүнүн негизинде өзгөчө кыймыл катары келип чыккан көрүнүш экен. Ал бир канча өз алдынча багаттарга таралып турат. Аларды билебиз. Булар католицизм, православие жана протестантизм диндери болуп эсептелет. Аларды айтып кетчү. Ислам, мусулманчылык бир гана Кудайга, Аллага ишенүүнүн бекем туткан дүйнөдөгү эң кеңири жайылган диндердин бири. 1 миллиардтан ашып кетти. 7-чи кылымда Арабияда келип чыккан. Негиздөөчүсү Мухаммед пайгамбар. Ислам баш ийүүчүлүк, моюн сунуучулук, тил алуучулук, багынуучулук дегенди түшүндүрөт экен. Ал эми дин деген түшүнүктү өзүнчө мындай жөнөкөй сөздөн алып караганда, мааниси боюнча кандайдыр бир нерсеге уялчактык кылуу, ыймандуулук кылуу, ошого карата жылуу мамиле жасоо, тартынчактык, ак ниеттүүлүк, такыбалык, диний сезим деген түшүндүрөт экен. Ошондой эле касиеттүүлүк, кадырлоо, Кудайды сыйлоо, сыйынуу деген түшүнүктөр экен. Римдин улуу саянчысы жана кызыл тил чечени Цицерон бул аталышты мындайча түшүндүрөт. Артка кетүү, кайтып келүү, кайрадан окуу, ой жүгүртүү, чогултуу, кыялга батуу, чочулоо деген түшүнүк. Ал эми латындардын христиандык дининин жоголордун жактоочусу лактаниси дин деген бу аталышты баалоо, байлоо, байлап таштоо, кишендеп салуу деп түшүндүрөт экен.
Мен просто ушуну айтууга туура келди да. Муну көпчүлүгүбүз билчү эмеспиз. Мен да ошо бүгүнкү ушулар көңүл бөлө баштадым. Эми айта турган маселе ушунда болуп атат. Азыркы учурда мынакей Парижде болуп өткөн окуяга бир эле мезгилде бүткүл дүйнө колдоп атат деп айтууга болбойт. Ал жерде жанагы Олан Солонтарды барып кучактап, ошо Порошенко деген келе соңуна басып түшүштү. Ошол эле замат бүткүл дүйнөдө аларга контур митингилер чыгып атат. Тигилерге караганда 5 эсе ашып кетти. Мурда күнү Ингушетияда, Назранда көрдүңөр, 500 000 киши чыкты. Кече Чеченстанда чыкты, туп-туура 1 миллион киши. Бүткүл мусулман дүйнөсүнүн өкүлдөрү келип туруп агылып ошол жерден чоң каршылык көрсөттү. Биз Мухаммед пайгамбарды сүйөбүз деп. Мынакей бизде болуп атат. Ошондой эле башка жерлерде да болот. Буга карата айта турган кеп мынакей силерге бир эле маселени айтып кетейин. Мына улуу академик Кубат Мамбетович абдан билет. Мына Примаков. Мынакей аябай жазды. Не просто работает, а знать во имя чего дегенинде бул ошону укмушта билген кишилер. Россиянын мурдагы премьер-министри, тышкы иштер министри. Перед нашими глазами развернулась трагедия во Франции. Нужно ли нам извлекать из нее уроки? Такая истина, что свобода печати необходима для построения демократического общества, неоспорима. Но кто сказал, что следует поддерживать в той или иной форме свободу публиковать в СМИ, если они направлены на унижение, оскорбление религиозных чувств других народов? Призывы доказать свободу печати через публикацию карикатур, например, на пророка Мухаммеда, задевает чувство мусульманской части всего населения мира. Верующих и неверующих даже. А в России не так уж мало, а возможно больше 20 миллионов граждан, которые исповедуют мусульманство. Естественно, не все они, да их большинство не придерживаются экстремистских взглядов. Но призывы, направленные на разжигание антиисламской истерии, неизбежно приводят к увеличению числа тех, кто хотел бы изолироваться, остаться в стороне от общегражданского строительства и европейского государства, как и в России. Абдан туура айтат. Мынакей өзүңөр көрдүңөр, могу жана еврейдин укмуштай жигитин 3 күн мурда. Жана кашыктарды тигүүлөрдү неметкен дүйнөдөгү эң укмуштуу экстрасенс. Адамдын отурган кишинин жанында отуруп эле сен ойлогондо айтып берет экен. Мен таң калып жинди болуп кала жаздадым. 2 саат көргөзүп, 3 күн мурда немеде. Суроо берип атат. А если Бог, Леор? Очень сложный вопрос. Сложный вопрос. Я знаю, кто такой Бог. Это мужчина или женщина? Или аларбы? Или они? Может быть, это не кто, а что? Но я уверен, что Иисус, Яхве, Будда, Аллах, все они одни и то же лица. Пожалуйста, абдан туура айтат. Акыркысы мынакей жерде биздин органда иштеген адамдар, урматтуу полковниктер айтып кетти, канча кишилер кетип аткандыгы жөнүндө. Шуну менен бүтөйүн. Из Аша уехали воевать в Сирию жители микрорайонов Амир-Тимур, 35 человек, микрорайон Доступ, 15 человек, Ошк район, 38 человек, Шейдове, 40 человек, Черемушку, 15 и Туран по 25. Количество установленных лиц, которые выехали воевать в Сирию, составило 168 человек. По Ошской области пораженными джихадистскими идеями являются Узгенский, Нохатский, Араванский, Харасуйский районы. Из этих районов в общей сложности выехали на войну в Сирию 142 человека. 90% выезжающих на джихад в Сирию из Ошской области этнические узбеки. Мындан тышкары биздин кыргыздын балдары да кетип башташпады. Өзбектер эле эмес. Ошондуктан бул жерде мен органдын кишилеринин айткан сөздөрүн толук бойдон кубаттайм, кошулам. Буларга эметпейинчи болбойт экен. Анан эң акыркы айта турган сөз, жолдоштор, кичинекей эметип кетип атам, профессор катары. Кечирип коесуздар. Мындай, кайсыгына илим болбосун. Дини дагы коомдук массалык илим болуп эсептелет, саясий илим болуп эсептелет. Биздин мамлекет динден тышкары светтик дегени менен баары бир кандайдыр бир деңгээлде жүргүзүлүп аткан эмелик дини иштердин бар, дини аракеттердин бар, мамлекет ички тышкы саясатына каалайсың, каалабайсың таасир көрсөтөт. Ошондо кайсыгына билим болбосун, кайсыгына илим болбосун, анын 4 гана түшүнүгү бар. Биринчи анын тарыхы, экинчи анын теориясы, үчүнчү анын методикасы, усулу, андан кийин практикасы. Эгерде ушул 4-өн жакшы билсек, дини агымдардын баарын бизге жеңил болот. Ал эми биз журналисттер 3 гана нерсеге эбиз. Ошо дини эмелерди көйгөйлөрдү чечмелеп, түшүндүрүп, иликтеп, териштирип аткан учурда. Бул журналисттин укугу, экинчи журналисттин милдети, үчүнчү журналисттин жоопкерчилиги.
Эң негизги маселе жоопкерчилиги. Кайсы гана өлкөдө болбосун, кандай гана мейли жапонский, корейский же болбосо арабский журналист болобу, бардыгы болгон 6 гана суроого жооп берет. Мейли экономикада болсун, мейли саясатта болсун, мейли социалдык маселеде болсун, мейли диний жакта. Бул ким, эмне, качан, кайда, эмнеге, эмне үчүн. 6 гана суроону тегерегинде бийлейбиз биз журналисттер. Эгерде ушулардын баарын жакшы тутунуп кармап турсак, кармап алсак, үйрөнүп алсак, анда кайсы гана темага жазбайлы биз үчүн бул абдан жеңил болот. Булардын бардыгын биз эске алышыбыз керек деп ойлойм. Биякта отурган журналисттерге карата кайрылуу иретинде айтып атам. Анан албетте Эмилбек, иним. Албетте сайт дегенimiz сайт ал көп жетишкендик эмес. Эгер Кудай өтүп каражатыңар келип калса өзүңөрчө кейиз тачпасаңар болбойт. Сайт ат башына алыстык районунда же жетөгүздүн тиги чоң жаргылчылыгында эч ким көрбөйт, телевизордон жана боз басып жүрүшөт. Эгерде гезит болсо, эңири айтылса, ошол ар бир адамдар өздөрүнүн пикирлерин билдирет, анан ошондо көбүрөөк таасирлүү, анан натыйжалуу, кайрымдуу болот деп ойлойм. Рахмат. Сөзүм болгон. Мен код менен писатель ношестен журналистика мини образование бекилет. А жерде обязательный деген бар. Обязательно милдеттүү түрдө бул дисциплина деп коет. А жерде өзгөртө албайсыз. Анан ындай жагында жана вариант деген бар да, вариант. Аны уже бияктан өздөрү бекитет. Бирок бекиткенин ошондо тияка көрсөткө балекеттин барышында болот. Тияка көрсөтүлөт. Анан бияктан жазып койсо, диний боюнча сабак берсе, тияктан өткөрбөй койшот. Министерствонун коллегин өткөрүш керек деп ушуга такалып атат да. Ошон үчүн мындай канча аракет кылса да тияка өтпөйсүңөр. Ошон үчүн муну ислам университетинде эмеш керек, көбүнчө ошого басым кылыш керек. Анан кийин мына байка айткандай газетти чыгарып туруп, ошо эми газет чыгарганда кызыктырып чыгарыш керек да. 1000 тираж менен чыкканда эмне пайда? Ошо газет кызыктырыш үчүн жалаң эле баштан аягына чейин эле Куран жөнүндө, дин жөнүндө жазып берсең кызыкпайт да. Ошонун тегерегинде, ошонун полемикасы, ошондой нечке ойнош керек да бул жерде. Асан өзүң жакшы жигит экенсиң, молодец, сенин айткан сөзүңдү, мындай сөздү мен Лондондо жанагы ислам дининин дүйнөлүк уюмдары бар, лигалары бар. Ошол Европада эметкен абдан авторитеттүү эмелер бар. Ошолор дайым ушуну айтат, толерантность дейт. Мына азыр байкасаңар, жана Францияда чыккан газетте, Франциянын закондору ошондой болуп калган, традиция болуп калган да. Учурунда Наполеон газеттердин баарын жаап салып, 70 жаап 4 газетти калтырып, ошо эметип койгон да буларда. Кысым анан кийин эркиндик болгондон кийин болду. Буларда тормоз жок. Тормоз жок. Былтыр эмне болду көрдүңөрбү? Карикатураны Путинди ит сыяктуу чынжыр байлап туруп, үстүнө Оландты мингизип койду. Это порнографическое, сексуальное, это безнравственное, беспардонное нерсе. Аны эч бир газет, Англиянын бир газет аны баспайт. Британияда. Россиянын биздин майдандагы газет ошону ссылка кылып басып коет. Майдандагы газет. Ссылка кылып басып коюп, анан кийин редактор чочуп коркуп жүрдү болот. Эчтеке болбойт дедим, сен ссылка кылдың да. Анан кийин посольствонун эмеси кызматкери жанагы аташа электрон кызмат, ошого кайрылып туруп, нам что-то будет, наказание десе айтып туруп, ну что вам наказание никакое, мы на это внимание обращаем. Если наша территория, это тогда обратили, вмешиваться не будем дегенде. Бирок Россиянын газети андайды баспайт. Байкасаңар, биринчи реакцияны ким кылды? Жана карикатураны айтпады, вот солидарность болуш керек дүйнөлүк масштабта. Солидарность болуш керек, ошого значит башкалар да ушундай кылыш керек деди. Биринчи реакцияны ким кылды? BBC кылды. Эң биринчи ошол эле замат BBC сразу айтты, жок, мындай жол бербейбиз. Себеби алардын закону ушундай. Алардын традициясы ушундай, алар андай жол бербейт. Германияда деле ушундай, немистин газеттери ушундай. Бери торгунда Бельгияныкы, Данияныкы, ошо Кудай айткан Дания. Биринчи баштаган ушулар. Биринчи ушулар баштаган. Анан кийин мына башталды. Франциянын газети, эми Нидерланды деле ошондой, Голландияныкы кичине азыраак, бирок анан муну эмнеге айтып атам? Муну биздин балдар, журналисттер муну изилебедим, билиш керек. Башка жагына өтпөй калган. Бул Западтын батыштын газеттерин бар тең уште Кудай айткан газеттер экен, бартан каршы чыгат экен, жок. Андай эмес. Жанагы постановканы Россиялык газеттер чыгарган жок, аны Западтын өздөрүнүн Европанын газеттери сайттары чыгарды, эмелер чыгарды. Постановка кылбады. Жетекчилер менен чогултуп алып туруп, анан мына миллионы людей вот впереди идут эти дегенде, на самом деле там охранники были. 50 киши. Позор болбоду, өздөрү позор болду. Муну ким чыгарды? Муну өздөрү чыгарып атат. Демек биякта ал жакта эркиндик бар, бирок эркиндиктин жанагы чегинен чыгып кеткенде, действительно это бул традиция болуп калган, эми алар өздөрү түшүндү. Азыр эч ким колдогон жок буларды. Эч ким колдобойт. Примаков бул киши эми дин боюнча Россияда, не только Россия, мировой масштабта эң мыкты. Ана Малашенко деген анын эмеси бар. Шакирттер бизге келип жүрөт го, Алексей Малашенко. Бул арабисттер.
Бирок жогорку деңгээлде. Bir kız nesine etmeli. Malaşenke birinci gelgende meçet kalıp vardı. Meçette şunda. Tez kata. Apkel kitap dedi. Görüş bile kata. Turaya ças koydu bir sözü. Onda kula uyat bulup dedi. Anan onu da pora var oldu oşo dedi. Oşonday dengeldeki işlerde bular. Oşonday dengeldeki işler. Bizge köp gelip bizde hemen türüşüyor. Bizde en to'g'ri aytiladi. Mana balдар bu emede ishlagan, sinbida ishlagan balдар hozir gekenda deb qolibdi ya. Emeda ishlagan balдар bo'yicha adishterde bularni nima etgani yaxshi. Eng to'g'ri trenerlik o'tkazish kerak. Trening demaydi. Master class круглый стол өткөш керек. Ушул эмен чогултуп. Аны үчүн мындай эмес керек деп барын чогулта бербегин. Мисалы тиги Бек Борбиев жөнүндө жазып аткан журналистти сен ага чакырып эме кыласың. Чакыр да тиги ошо дин боюнча машыгуу мастер-класс. Малика кошогондор туура айтасың. Малика кайда бул маалыматты алып атат? Туура ойлонуш керек болчу. 70 миллион ким кайсы жака төлөп атат? Бул динчилерге берип атабы же динчилерге каршы берип атабы? Анда түшүнбөй калдым мен. Кимге берип атат? Бул кайда? Американын фондунан берип атабы? Андайды айткан деген аны авторитет түрлөрүндө. Obama gelmeye koymadı o. Деген бар, клерикальный деген, бул дини деген, туура которуп дини деп атабыз. Клерикальный. Светский деген бар, ага каршы турган светский. Светский дегенди кыргызча которсо болбойт. Асан ушуну которбойсуңар, таппайсыңар. Диниге таптыңар. Светский дегенди тапкыла. Алым Молдоканов деген тилчи бар жакшы. Бул айке билет, биз телефон берет. Динден тышкары лайык деп которду. Динден тышкары деп которду. Лайык. Layık tapar. Layık den kırgız söz emес. Kırgız sözümüz hem Türkçe'de, bundan Türkçe'den Kırgız'da çıkarsa o Türk diyen var mı telifleri de. Türkler o şan layık deyip peki Svetski orada. Allah şu Svetski degen de uçak degen de almadık. Türklerden uçak degen almadık. Anda uşunu kirgizgile, Svet degen içine bu böyle bu. Svetski degen al. Konstitusiyaga da özgürtürler kirgizilet dep öz prezidentimiz aytmadı. Svetki'sin 50'liktir de oynaşıp bizim to'g'ri. Ошо рахмат. Жакшы силер демеген демилген жакшы. Рахмат агай. Болушун кереги жок. Аны салыштырыш үчүнчү. Мектепке 7 жаштан 17 жашка чейин барып, жалпы билим алуу үчүн. А мечитке болсо билим алуу үчүн барбайсың. Сыйыныш үчүн, ибадат кылыш үчүн барасың да. А мектеп менен медресени салыштырса болот. Кыргызстанда 2500дөй мектеп болсо, мечит дагы 2000ден көбүрөөк. Бирок экөөнүн функциясы аябай такыр башка да. Ушул нерсени журналисттер мындай баягы мээсине сиңип калганбы, ушуну эме кылып коюшат да. Дайыма ушуну колдонуп келишет. Ал болсо баягы светтик экстремизм деген нерсе бар эмеспи? Баягы элдерди коркутуп. Теократиялык мамлекетке кетип атабыз деген. Ошол жака бурганга, бурмалаганга бурмалап коюшат да. Аны адақан кинсомай айтып жүрөдү. Мектептен нечисин санын керектин. Эми журналисттер бул нерсени билиш керек да. Misal şu mınakay, janagı boyunca talkalanıp atılgan gezgi 7 milyon egzemplar çıkarıştı, bütün dünyaya taratıştı. 16,5 milyon euro taap alıştı. Mana şu ellerin tragediyasında sodaga aylandırıp atат. Ana qarab, tigi жерден bolsa 5200 kişi öldü Donbass'ın Lugansk'ta. Odessadan kuykulanıp gıtıştı. Oşonu bürön de oylap koyup, bir hafta emetkendin bardığını nemet atıyor. 4 evreydi atıp öldürüştü. Evreylerdi bu önünde. 4 övreyden Netanyahu çıkıp söylep, bunlar da sinagogasında. Kımbattı mekendeşler, özüngörдүн tarih mekenlerine gelgiler. Sizler uçakta tozup alabız dep, былтыр 6 milyon kişi. Buradaki жылы 6 milyon kişi, былтыр 9 milyon. Hem bu yıl 15 milyon Fransızlar, hem de 1000 degen geçire, 1000 Fransa'nın evreyler уже Netanyahu'ga aytıştı, göçüp barabız dep. Bitboydan. Janagı Kulubali degen eme oşonu atıp taşladı, 4-önü. 20 жаштагы evrey jigitler, biri 45'te, biri 42 жаштагы. Bundan da bunu İsrail'den уже пайда көрüp атат. Ошон үчүн Netanyahu'ga келгенде, неметпесин деп туруп, Mahmut Abbas'ты чакыра коюшту. Колдукташып кетип баратат. Тияктан барып ушташып атат. Ушундай да. Билесиңер да, эменин жазганы тек Бзежинский. Эме деп жазганда 21-кылым цивилизациялардын согушу болот. Христиандар менен мусулмандар кармашат деген. Билеген эмгеги бар деп эметиги. Самуэл Ханкин. Самуэл Ханкин. Акылтияттын жана билим бөлүмүнүн кызматкери. Анан бизде 205-бөлмөдө ичине чай уюштурганбыз. Анан ал жака барып андай эң эркин пикир алышуу болот. Анда азыр мен да ошо боюнча айтып кетер элем да. Кыска айтайын. Негизи бизде бул эгемендүүлүктү алуу чакты мындай Кыргызстанда карап турганда элди экиге бөлүп койду деп да. Орустарды христиан, кыргыздарды мусулмандар депчи. Анан бирок эгемендүүлүктү алгандан кийин мындай коом алмашып кетти да, коом диндарлашып кетти да. Aslında Kırgızistan'ın içinden de var Müslümanlar çıkıyor.
христиандар чыгып атат, башка динге өтүп кеткендер чыгып атат. Орустардын ичинен дагы мусулман болгондор, анан башка болгондор бар да, ошон үчүн да коом аябай эме кетип, коом диндарлашып кетти десек болот да. Ошондуп жүрүп отурдук, анан эме да болуп кетти да, диндарлашкан коом менен мамлекеттин ортосунда да бир ажырым болуп кетти. Мындай мамлекетчилер диндарлар өзүңөр ишиңерди өзүңөр билгиле, биз мамлекет өзүбүз иштейбиз деп мондай кетип бараттык. Ажырым аябай чоң болуп бараткан да, бирок былтыр ушу 2014-жылы биздин мамлекетте мындай кичине бир өзгөрүү болду. 3-февралда Борбор кеңешинин чечими менен мамлекет баягы жүзүн мындай диндарларга бурду, же болбосо мындай динге бурду десек болот да. Кайра жаңыча көз караш пайда болду. 2015-жылы ошол багытта кетип баратабыз да. Анан эми буюрса неме болот да, баягы диндарлашып бараткан коомдун дагы мен башка немеге карабайм да, мусулмандар жагында айта турган болсок, мусулмандардын дагы баягы ошол диндарлашып бараткан өзүнүн көйгөйлөрү бар экен да. Бир киши мусулман болгондо ойлоно баштайт экен да, мен баламды мектепке кантип берем деп ойлонот экен да. Бул жерге барганда балам деген туалетке кантип кирет, ал жерде эшиги жок туалеттин, анан жана аврат жери көрүнөт, кызым барганда жолукчан барабы барбайбы, мен армияга барсам чочконун этин жейинби жебейинби, же болбосо мектепке киргенде кызым жолу салынабы салынбайбы, мончого түшкөндө кандай түшүм керек деген толтургандай өзүнүн көйгөйлүү маселелери бар да. Бирок ушу көйгөйлүү маселелерди кээде баягы жана чагылдыруу жактарда биз муну мындай эме кылып чагылдырып коюп атабыз да, муну баягы мамлекетке каршы же болбосо коомчулукка каршы болуп чагылдырган үчүн баягы диндар болгон адам бул жерде неме болуп калып атат да, өзүндөй ичинде запкысын чегип калып аткан бар да. Кээде бир баягы 3 жашар балага чупа-чупусундай өзүнчө бир проблема боло турган болсо, диндарга дагы жанагындай диний эмелеринин баардыгы бул өзүнчө бир проблема да. Ошондуктан биз баягы айтат элек да, мындай ошо чагылдыруу маселесинде өтө бир мындай журналистика, журналисттер жакшы карашыбыз керек да. Мисалы ошол эле маалда мурун Советтер Союзу болгондо кээ бир радиолор Куранды берип келген да, Куран аяттарын берген, эмеге келген. Бирок акыркы жылдары эгемендүүлүктү алып келген ошол радиолордо кайра ислам динин жамандоо багытында бир эмелерди берип атат да, материалдарды берип атат да. Ошол жакта мындай кээде журналистика коомду, диндарларды эки жакка бөлүү жагын, болсо башка мамлекеттин саясатын аткаруу жагынан да ушундай кетип аткан жактар бар. Дагы айта турган маселе, кээде баягы Кыргызстанда ошо диндарлардын жана диний уюмдар да көбөйдү деп атат. Сен буларга акчалар кайдан келип атат, тимде мындай деген маселелер да бар, андан өтөт. Бирок ошолордун үстүнө мындай заказной кээде статьялар дагы чыгып атат да. Жазып туруп, ушунун аркасынан каралоо, ошонун лидерин каралоо, же болбосо ошол жердеги кишилерди каралоолор дагы чыккан үчүн бул дагы баягы коомчулуктун ортосунда эме болуп атат да. Анан эми бизде негизи баягы Кыргызстаныбызга чындап эле тынчтык керек, биримдик керек. Анан эми дин боюнча багайда айтты, баягы дин боюнча 1000ден ашык определение бар да. Бирок мусулмандардын определениясы боюнча эме деп атпайбы? Дин бул деген адам баласынын бул дүйнөдө жана тиги дүйнөдө да бактылуу болуп жашашы дегенде кыргызча айтып кеткен ушундай нерсе бар да. Биз бул дүйнөдө дагы тиги дүйнөдө колубуздан келишинче бактылуу болуп жашашыбыз керек мусулмандар, элибиз менен, журтубуз менен, мамлекетибиз менен. Анан мен муфтиятка барганда дагы бир нерсени көрдүм, бул дагы журналистикага тиешелүү маселе. Муфтиятка барганда интервью берип атканда, ошол жерде дин өкүлдөр, журналисттер келет, интервью берип атканда кээде качат экен да. Качып атат да. Неге дегенде берген интервьюну толугу менен берилбейт экен да. Чымчыбалып, же болбосо мындай сая турган жагын, же болбосо мындай жамандай турган жагын алып туруп берген үчүн элелер дин өкүлдөрүн бергиси келбейт экен да. Сен берип койчу, сен берип койчу, мен берип койчу айткысы келбейт да. Кээде өткөн чогулуштачы, мындан кийин эме боло турган болсо биз бербейли деди да. Андан кийин дагы бир маселе, эми ал жердегинин баары орусча сүйлөбөйт да. Орусча келип туруп эме сүйлөгөндө биз акылыбыздагы болгон информацияны кыргызча беришибиз керек да. Ошого көнүп калганбыз. Орусча айтканда кээ бир сөздөрдү таппай калган үчүн эме болуп калат да. Маалымат чала кетип калат да. Колдон келсе журналисттер эмне кылыш керек? Билген тилинде сен маалыматыңды бер, биз которуп алалы деш керек да. Анан ошондой болгон үчүн ортодо эме болуп кетип атат, мындай коомчулук каяка бараар эмнени билбей калып атышат да. Ушул жакка иншалла көңүл бурулса, буюрса элибизде Кандай эксперттер, диндер Кыргызстандын тынчтыгы, бакубатчылыгы, жакын келечеги үчүн чоң иштейбиз деп ойлойт. Себеби жогоруда коопсуздук кызматынын өкүлү жакшы көрүнбөгөндө буга чейин укук коргоо органдарынын гана милдети болуп келсе, биз коомдо жашаган үчүн ар бирибиздин бир жарандык мындай карызыбыз, милдетибиз болуш керек деп ойлойм да. Себеби Кыргызстан коом биздин бала
балдарыбыздын келечеги да ошон үчүн баарыбыз биргеликте иш жүргүзсөк менимче бүгүн да жакшы мындай ой сунуштар пикирлер айтылды деп ойлойм. Мындан ары жолугушуп турабыз го.